Достор салам. Биз кечээ Манас районуна барып келдик. Бакан эл өкмөтүнүн жалпы коллективи Бурда чогуш деген Нургазы Асылбеков акебиз Манас райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин биринчи орун базары болуп кызматка киришкен экен. Анан биз да кубанып, Нургазы Чопонкуловичтин кубанышы менен тең бөлүшөлү деп жалпы Бакан эл өкмөтүнүн коллективи бардык. Бардык Нургазы аке бир жакка кеткен экен жолугушууга. Рай администрациянын ичи менен таанышпайынча биринчи жолу келдим деп анан кирсем эле кире бериш өзгөчө көңүл бурду. Анткени ал жерде Манас районунун социал-экономикалык абалы түзүлгөн карта бар экен. Айылдар канча айылдан турат, кандай айылдар бар, анан калкынын саны канча чарчы километрде эле турат, малдардын саны канча, айтор район боюнча жалпы маалыматтар бар экен. Ошол жерге киргенде эле таанышып алсаң болот экен. Сонун нерсе бул башка райондорго дагы сунуштай турган нерсе экен. Анткени келген анам ошол район тууралуу кенен маалымат алат экен. Андан кийин эле 3-этажга көтөрүлсөм, Манас районун жетектеген инсандардын сүрөтүн көрүп калдым. Анан аларды карап туруп, бизге дагы ушундай бир район жетектеш насип болсун деп жакшы тилектерди өзүбүзгө каалап, андан кийин ошентип администрациянын ичи менен таанышып атсам, ал жерде ошо аппарат жетекчи эжекебиз кимсиң, эмне кылып жүрөсүң деп сурап калдым. Ал эже менен да бир аз сүйлөшүп туруп калдык. Жакшы эже экен, жасаган мамилесине ыраазы болуп калдым. Анан Нургазы аке келди, анын кабинетине жалпы коллектив кирип, каалоо тилектерди айтып, эски күндөрдү эстеп, аябай сонун бир баарлашуу болду. Майнашев Нурсейит эстем алгачкы кызмат орду ушул аскерге каттоо кызматынан башталды эле деп эстеп кетти. Ошол жердегилер да мени карап тамашалашып, сенде да мүмкүнчүлүк бар, аракет кыл депчи. Ошол анан достор, Нургазы аке ошо өзгөчө баса белгилеп айтып кеткен нерсе бул ошол эмгек кыла берсең эле баардык нерсе болот экен, ошо эмгектин арты менен келет экен деп айтып өттү. Анан биздин коллектив алып келген калпагыбызды, алып келген белегибизди берип, жакшы каалоо тилектерди айтып, кубанып, баарыбыз аксакалдарыбыз батасын берип, анан Нургазы аке менен жалпы сүрөткө түштүк. Анан ошол учурда коллективдегилер сен дагы Замакин бол деп мени ырымдап, ошол Нургазы акенин ордуна отургузду. Нургазы аке атайын өзү чакырып келип, отур кел деп, анан калпагын ошо атайын Нургазы акенин кызмат ордуна куттап келген жакындарынын бир калпагын кийгизип, мына сен дагы чоң бол, сен дагы эл үчүн кызмат кыл деп аябай бир жакшы каалоо тилектерин айтып, мени кубантышты. Өзгөчө сезимдер болду, анткени күтүлбөгөн жерден болгон нерсе. Анан андай күтүлбөгөн болгон үчүн мага өзгөчө бир сезимдер калтырды. Айрыкча ошо биздин коллективге ыраазычылык билдирем. Анткени Нургазы аке да дайыма айтып келет, ушул Бакан айыл өкмөтү менин алгачкы жетекчилик кызматым ушу айыл өкмөттөн башталды эле. Мени ушул айыл өкмөттөгү эжекелерибиз, агайларыбыз тарбиялап өстүрдү деп аябай ыраазычылыгын билдирип келет. Анан биздин албетте Бакан айыл өкмөтүнүн коллективинин ынтымагына аябай суктанам. Улууну урматтап, кичүүнү узаттап, жаштарды өстүрө билүү жагынан биздин коллектив аябай мыкты. Чоң рахмат айтам. Анан ошол менен жакшы каалоо тилектерди айтышып, сүрөткө түшүп, өткөн күндөрдү эстеп отуруп, анан келе бердик. Аябай сонун эсте калган күндөрдөн болду. Ошол учурду сактап коелу деп, бүгүнкү жаңылык эртеңки тарых деп айтат эмеспи, анан ошол учур сакталып калсын деген максатта ушул видеону тартып койдум эле, эстелик болсун деп. Кийин 5 жыл, 10 жылдан кийин ушул күн ушундай болду эле деп эстеп жүрөбүз. Анан сөзүмдүн аягын айта кетиш керек. Көрөгөчтү ээрчисең көчүңдү тынбай улайсың дейт. Көр бирөөнү ээрчисең көрүнгөн көргө кулайсың дейт. Анан ушундай Нургазы акебиздей акелерибиз менен бирге чогуу замандаш болуп, бирге бир багытта кетип атканыбызга аябай сыймыктанабыз. Нургазы акенин иштерине ийгилик каалайм. Баарыбыз кубанып атабыз, жалпы Бакан эли кубанып, биздин Бакан ынтымак группасынан дагы ийгилик каалашып атат. Негизи эле айылыбыздан мыкты инсандар чыга берсин, бизге окшогон жаштарга үлгү болчу инсандар көп боло берсин, суктанабыз, сыймыктанабыз дегендей. Анан бизге дагы жалпы жаштарга ийгилик. Өлкө мен үчүн эмне кылып берди эмес, мен өлкө үчүн эмне кыла алам, эмне кылышым керек деген жаштар көп болсун деп тилек кылам. Баарыбызга ийгиликтүү күн.